Никеге чейин телефондон сүйлөшө берсе болобу? Бул деле сүйлөшүүгө кирип калат го дейм. Кое туруш керек. Кое туруш керек. Сабыр. Сизден кеңеш күтөбүз. Аял жолдо туура жүрүм, турмуш кандай оңдосо, карысы деле, жаш кызы деле денесин чыгарып шым киет. Төшүн чыгарат аялдар кантип тарбия бере алабыз? Мындай аялдардын маселеси биз өзүбүздөн баштайлы, өзүбүздүн аялыбыз, өзүбүздүн кыздарыбыздан. Азыр кичинесинен ошон үчүн өткөндө мен Баткенде бир жакшы ой келди. Бирөөлөр суроо берген экен. Мектептерде качан имандын сабагы кирет? Мейли, бул баарыбыздын дуабыз, аракетибиз. Кудай кааласа иншалла болуп калар. Бирок аны күтүп отура бербей, биз азыр иман сабагын мектепте дебей, иман сабагын үйдө баштай бербейлиби? Ким кой дейт буга? Эч ким койду. Иман сабагы үйдө баштала турган болсо, мына окшогондорду жылаңаштык, уятсыздык, ушунда чыпыйган-пыпыйгандардын баары акырын жок болмок да. Иман сабагын акырын берип, мусулман адам, мусулман кыз кандай кийиниш керек, кандай сабактарды, иман сабагы үйдө болсо. Аны жакшы дуа кыласыз таксир эми. Даватка чыгып келиңиздер чогуу. Шиялар кандай агым экенин баары билет. Алардын кеңсеси Тилекке каршы университет деген ат менен нарынга жайгашкан. Алар максатын ишке ашырып, баштагыча кыймылсыз отура беребизби? Сиздин позицияңыз кандай? Жана элге кандай кеңешиңиз бар? Туугандар, мындай. Биз маданияттуу элбиз. Дипломатиялык мамилелерибиз, келишим, мамлекетибиз укукту сыйлаган, эл аралык келишимдерге кол коюп, жоопкерчиликтердин мойнундагы убадаларын аткарган мамлекетпиз. Бирок ошолордун булар айтышкан. Мен муфти болуп турганда да булардын чоңун келген. Анан ушул жердеги уставтарын да көрсөтүп, сөз менен дагы 3-4 жолу жолукканбыз. Ошол жерде бир дагы дини сөз, үгүт, насаат, чакырык болбойт дешкен, убада берген. Эми ошондой болгон чакта дагы баары бир булар эми шия, исмаилиттер, ошого этияттуулук үчүн баары бир мамлекеттин контролунда болуш керек. А калган жөнөкөй эл, сиздер биздер дуада болуп, бир жерин пайкап калсак, мамлекетке айтышыбыз керек. Түшүндүңүздөрбү? Анан жөндөн жөн эле болор болбогон нерсе менен эме кылып кагышып кеткен болбойт. Себеп андан башка азыр дүйнөдө коммунисттердин университети бар Кыргызстанда. Христиандардын эле университеттери бар. Шиялардын эле бүткүл дүйнө, Кытайлардын канча немелери бар. Алар ишенимдери, мисалы, шияго кандай болбосун, исмаилиттер все равно киши болбосун, бири Алла дейт, ла илаха илlallah Мухаммад расулулла дейт. Кытайлар совсем андай эмес го. Бирок ушундайлардын баардыгында мейли соода саттык диний болсун, соода саттык өзү мына бул биздеги мамлекеттин эмесинде болсун, бирок диний аралаштырбаш керек эч качан. Болбош керек. Мен жеке оюм ушундай. Вакцинага көз карашыңыз зыяны жокпу? Аны айттым, ыктыярыңызда. Мен билбейм. Себеп дегенде курамын аныкташ керек. Курамын билиш керек. Бизде бул Минздравдын мойнунда жоопкерчилик. 6,5 миллион калктын ден соолугуна Минздрав жооп берет. Курамы кандай дары, регистрация болду, өтөбү, өтпөйбү, кимисиники кандай? Мен ага баа бере албайм. Эт бышырганда чоң казанга жумшак болсун деп арак кошуп коет. Охо. Ошол маселени айтып койсоңуз аларга Алла разы болсун. Бул болбойт. Жумшак эмес эле катык эле жейли. Арагы жок эле. Ушундай кылабы? Кээ жерлерде кээ бирлер көргөзүп эле куюп ийет, кээ бирлер көргөзбөй куюп коет. Охо. Бирок баар эмес да, аз. Койгула эми нарынга келип эт жейм деп жүрбөйбү? Тамаша. Азыр акырын бар жойлар. Бирок эше билип койгула, бул арам. Жок. Кошкон болбойт. Макулу? Анда этти жумшак бышырыңыздагы иттерди чакырып берип коюңуз.